Салам достор, менин аты жөнүм Кошматов Бегулан. Мен бүгүн сиздерге майнинг фирмалар кандай иштейт, кантип биткоин пайда болот, кандай блокчейн өз ишмердүүлүгүн аткарат жана анын бүгүнкү күндөгү кыргыз элине жана коомго таасир эткен фактылар жөнүндө айтып берүүнү туура көрдүм. Андыктан мени менен бирге болуңуздар. Биткоин деген бул эмне? Биринчи суроо, биткоин бул мындайча айтканда санарип акча. Санарип акча деген сөздү биз санарип деген сөздү электрондук деген сөз менен байланыштырбашыбыз керек, уйкаштырбашыбыз керек. Албетте булар окшош, бирок алардын ортосунда айырмачылыктар бар. Электрондук акча бул анын бүгүнкү күндө физикалык мааниси бар. Ошол эле доллар, ошол эле рубль, ошол эле сом булар физикалык акчалар. Аларды болсо жарандар өздөрүнүн колдору менен кармап көргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле акчалардын, физикалык акчалардын картага же болбосо мобилдик телефондорго, приложенияларга которулган бир адамдан бир адамга которуусу бул электрондук акчалардын транзакциясы. Мындайча айтканда, транзакция деген сөз бир адамдан бир адамга акча которууну же бир адамдан бир адамга маалымат бөлүшүүнү транзакция деп эсептейбиз. Санарип акча бул жаңы технологиялар менен жасалган, жаратылган акча. Анын ичинде ошол эле биткоин, этериум, Binance, Solana, Tether сыяктуу криптовалюталар бар. Бул ошол эле доллар, сом, рубль, евро сыяктуу криптовалюталар. Аны эң чоң айырмачылык криптовалютаны эч ким басып чыгарбайт. Жана аны бүгүнкү күндө эч кандай банк көзөмөлдөбөйт, контролдобойт. Ошону менен айырмаланат. Анын ордуна, мисалы үчүн электрондук акчаларды дүйнөдө банктар көзөмөлсө, санариптик акчаны дүйнөнүн булуң бурчундагы серверлер күзөтүп, текшерип, иштетип келишет. Бул системанын негизги максаты алдамчылыкка жол бербөө жана транзакциялардын так сактоого алып келүү. Блокчейн деген эмне? Блокчейн бул жөн гана транзакциялардын тарыхы эмес, бул өзгөртүлбөгөн, корголгон маалымат базасы деп түшүнсөк болот. Блокчейн, блок деген бул бөлүкчө, чейн деген бул чынжырча. Бөлүкчөлөрдүн чынжыр менен байланышы деген сөздү түшүнөт. Ар бир блокто ким кимге которулган жөнүндөгү транзакциялар камтылган. Бир блокто бир нече жүздөгөн, миңдеген, миллиондогон транзакциялар болушу мүмкүн. Ал кайсы криптовалютанын түрүнө карап бөлүнөт. Ар бир транзакциянын тарыхы дегенде бул эми ал блокчейндин ичинде ким кимге акча жөнөттү, кайсы убакытта жөнөттү, жана бул жөнөтүү кандай маалыматтар менен тастыкталгандыгы жөнүндө маалыматтар транзакциялардын ичинде, ошо транзакциянын ичинде көрсөтүлөт. Ар бир блокту байланыштырган баягы чейн, чынжырча деп атпайбыз, бул криптографиялык подпись деп коет. Ар бир блок мурунку блокко жайкалып турат жана буга хэш деген жооп менен сан жооп берилет. Атайынча эгер бирөө бир транзакцияны өзгөртөйүн десе, анда бүтүндөй блокту өзгөрткөнгө туура келет. Ал эми бул блокту өзгөртүш бүтүндөй блокчейнди өзгөрткөнгө туура келет. Бул деген физикалык жактан мүмкүн эмес жана бул нерсеге жол бербейт. Ошондуктан бул жерде эч кандай өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошону менен бирге блокчейнде коомдук текшерүү болот. Бул деген сөз маалыматты блокчейнде бир киши же бир банк текшербейт, дүйнөдөгү миңдеген компьютерлер көзөмөлдөп текшерип турат. Бул банктын ордуна адамдар ишенген жалпы системаны түзгөнгө жардам берет. Ошону менен бирге маалымат бир серверде гана болбойт. Дүйнөдөгү 4 бурчу болсо, булуң бурчу болсо, ошонун бардык жерлеринде, серверлерде маалыматтар сакталат жана бир сервердеги маалыматты өзгөртүү менен башка сервердеги маалыматтарды өзгөртө албайбыз. Андыктан достоверный информацияга так жана элдин ишенимин актап келет. Кыскача айтканда, блокчейн бул транзакциялардын тарыхы, корголгон криптография жана өзгөрбөс чынжыр, жалпы коомдук текшерүү. Ушул 4 нерсени камтыган система блокчейн деп аталат. Эми майнинг деген эмне? Майнинг фермалар эмне кылат? Майнинг фермалар биз ошол компьютерлерден түзүлгөн отряд, мындайча айтканда армия деп койсок болот. Аябай көп компьютерлер бар ал жерде. Алардын негизги максаты ошол транзакцияларды
блокторго киргизип, алардын негизинен тастыкталган транзакцияларды жаңы блок жасап киргизип бериш керек. Кыйын математикалык маселелерди чечишет алар. Бул маселени чечүүнүн негизинде алар өздөрүнө баягындай президент катары сөзсүз түрдө биткоинди алышат, жаңы биткоин алышат. Ким кимге канча биткоин жиберди, туурабы же алдамчылык жокпу, ошол нерселерди майнинг фермалар өздөрүнүн иштерин жүргүзөт ал жерде. Бул компьютерлер негизи ошол тактыкка жооп берген компьютерлер негизи 24 GTS иштешет. Өтө көп электр энергиясын талап кылат жана ошол эле учурда алар аябай кызыйт. Ал биз билебиз, эгерде оборудованияны кызый турган болсо, ал жерге сөзсүз түрдө желдеткич, муздаткыч оборудованиялар болуш керек. Алар дагы иштеген негизинде ал жерде электр энергия болгон муктаждык өсүп турат. Ошол себептен бир чоң ферма, мындайча айтканда, бир чоң эле айылдын иштеткен электр энергиясын иштеткендей күч кубатка муктаж. Кээ бир адамдар чындап эле банктан баш тартып блокчейнге өтүп жатканы көрүнөт. Бул биринчи кезекте баягы крипто энтузиасттар деп коебуз. Алар банктарга ишеним арттырбай, биткоинду эркин акча деп эсептеп, өз акчасын сактоонун бирден бир жолун ошол биткоин же криптовалютага киргизгиси келет. Крипто менен төлөм жасап, өздөрүнүн каражаттарын ошо крипто аркылуу сактап жана транзакция кылгандарды көздөп келишет. Буларды биз крипто энтузиасттар деп атап коебуз. Экинчи катмар бул өздөрүнүн өлкөлөрүндө баягындай санкциялардын негизинде өздөрүнүн улуттук акчасынын күчүн жоготкондугуна байланыштуу өздөрүнүн акча каражатын криптовалюта аркылуу сактап калууну көздөшөт. Бул ошол эле Туркия, Аргентина, Россия, Сирия, Иран өлкөлөрү көптөгөн санкциялардын негизинде өздөрүнүн экономикасына көптөгөн эбегейсиз чоң ударларды алууда. Ошолордун жарандары криптовалютага киргенге аргасыз болууда. Ошол менен бирге Африка өлкөлөрүндө банк системасы аябай таптакыр иштебейт. Алар биринен бирине которуу жана акча бөлүшүү боюнча ошол криптовалютаны кеңири колдонуп, бул да болсо кандайдыр бир мезгилде деңгээлде көрсөткүчтү улам көтөрүп келүүдө. Бирок эми элдин бардыгы эле криптовалютага өтүп кетти деп айткандан баш тартышыбыз керек. А дегенде эле айлык майналар бизде банкка катталган, ипотека, кредит бардыгы банктарга катталган, коммуналдык төлөмдөр банктарга катталган жана өлкөлөрдө, көпчүлүк өлкөлөрдө крипто мыйзамдар толук иштетилбегенине байланыштуу дагы деле банктар өз жумушун толук кандуу аткарып баратат. Эмне үчүн Кыргызстанда бүгүнкү күндө майнинг фермалар жөнүндө көптөгөн сөздөр көтөрүлүүдө? А дегенде эле ушул кыш мезгилинде адамдар менен, жарандар менен майнинг фермалардын ортосунда эмнегедир электр энергиясы тартышсыз болгондугун баса белгилейбиз. Себеби Кыргызстан негизи электр энергиясынын баасы эң арзан болгон топ 10, мындайча айтканда топ 10 мамлекеттердин катарына кирет. Андыктан бүт майнинг фермалар жана ишкерлер биздин өлкөбүздө, биздин жерибизде майнинг производство менен заниматься этишип, алар өздөрүнүн акчасын, өздөрүнүн капиталын ушул Кыргызстанга киргизип, ушул жерден жакшы киреше көрүүнү көздөп келишет. Кыргызстан алар үчүн аябай жакшы шарттарды түзүп берет жана Кыргызстанда электр энергиясы башка дүйнөлөргө салыштырмалуу аябай арзан. Буга чейин майнинг фермалар үчүн тарифти башка баада койсо да, калкка башка баада койсо дагы, бүгүнкү күндө ал тарифтер эч кандай таасир бербей жатат жана ошону менен бирге күн сайын майнинг фермалардын саны эбегейсиз түрдө өсүүдө. Эми жыйынтыгында биздин өлкөдө энергетика системабыз негизи алсыз, генерация жетпейт. 30 жылдан бери эч кандай өзгөрүүлөр болгон эмес. Биз дайыма импортко көз карандыбыз. Ошонун жыйынтыгында бизде мына криптовалютанын көбөйгөнүнө байланыштуу, майнинг фермалардын көбөйгөнүнө байланыштуу, калктын санына көбөйгөнүнө байланыштуу электр энергияга болгон муктаждык көбөйүүдө, система чыдабай жатат, авариялык өчүрлөр күндөн күнгө көбөйүп келүүдө. Ошону менен биз мына 2025 жыл ноябрь айы быйылкы жылдары 3 киловатт
кытайча айтканда ограниченияны коюп, ошол менен кыргыз эли жашап келүүдө. Мүмкүн биздин атка минелер, биздин аткаруу бийлик, биздин мыйзам чыгаруу бийликтерибиз ушул маселени көтөрүп, мүмкүн майнинг фермаларга дагы жогорку тарифтерди коюп, кандайдыр бир мыйзамдардын негизинде адамдардын турмушуна киргизишет деп ишенебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.